Кыргызстанда саат 12. Салам радиосунда жаңылыктар. Кутмандуу күнүңүз менен ардактуу радио карман, эфирде жаңылыктар, микрофонду Исабек Максутов. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. COVID-19 илдети дагы бир киши каза болду. 132 бейтаптан жаңы катталды. Жаңы паспорт апрель айында бериле баштайт. Өзгөндө жер титиреди. Эми ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк айтып беребиз. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 21 декабрдагы маалыматына караганда, кечетен бери бул илдеттен бир адам каза болду. Көз жумган Мета Баткен облусунун тургуну болчу. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1331 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 132 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек, Чүй облусунда. Ошентип, оору жуккандардын жалпы саны 79254 кишиге жетти. Бир күндө 225 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1636 адам жатат. Дагы 2394 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4073 адамга жетти. Алардын 3841 айыгып чыккан. Соңку күндө бул оору бир дарыгерден табылды. Кыргызстандын жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспорту маалымат коопсуздугунун заманбап элементтери менен камсыздалган. Бул тууралуу 21 декабрда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов билдирди. Паспорттун алгачкы үлгүлөрү келип түштү Кыргызстанга. Азыр эми биз Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте аны легализациялоо боюнча жумуштарды аткарабыз. 2021 жылдын апрель айынан баштап Кыргызстандын жарандары жаңы үлгүдөгү паспорт ала баштайт. Жаңы паспорттун бир бетинде жарандык авиация боюнча эл аралык уюмунун талаптарына жооп берүүчү атайын технология гана көрө ала турган атайын чип орнотулган. Ал чип менен чет өлкөгө виза алуу бир топ жеңилдейт. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, жаңы паспорттун дизайнында Кыргызстандын ар бир облусунун символу бар экенин, бар болгон элементтер менен камтылган, Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарын, архитектурасын, тарыхый эстеликтерин сүрөттөрү камтылган. Биометрикалык паспорттун бланктарын Кыргызстанга Германиялык МЛБР компаниясы даярдап берет. Мамлекеттик каттоо кызматы бул ишкана менен ушул жылдын 29 майында келишим түзгөн. Электрондук паспортту даярдоо боюнча түзүлгөн 3 жылдык келишимге ылайык МЛБР 1,5 миллион бланк чыгарышы зарыл. Ишкана бул кызмат үчүн 655 миллион 645 миң сом сунуш кылган. Декабрь күнү таңкы саат 7:57-де Өзгөн районунун Шамал Терек, Эркинто жана Салам Алик айылдарынын аймагында күчү 2 баллды түзгөн жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, силкинүүнүн күчү очогунда 2,5 баллды түздү. Баштапкы маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Сейсмологиянын маалымдашына караганда, акыркы 2 айда Ош облусунда бир нече жолу силкинүү катталган. Жер титирөөнүн күчү жалпысынан 4-5 балга чейин жеткен. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыз. Узаган аптада АКШ доллары 3 сомго арзандады. Бүгүнкү күнгө 1 АКШ доллары 80 сом 70 тыйын, евро 98 сом 94 тыйын, орус рубль болсо 1 сом 10 тыйынга барабар болду. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргызгидрометтин берген маалыматы боюнча 22 декабрга өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Анын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -8, -3 градус болсо, күндүзү -5ке чейин төмөндөшү күтүлөт. Талас облусунда түнкүсүн -11, -6, күндүзү -1ден +4кө чейин күтүлөт. Ал эми Ысык көл дубанында түнкүсүн -4, күндүзү -9, күндүзү +5ке чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсү -5ке чейин суук болсо, күндүзү 7 градуска чейин жылы болот. Нарын облусунда түнкүсүн 24 градус суук болот,
күндүзү 5 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 28 градуска чейин суук болсо, күндүзү 12 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Урматтуу угармандар, сиз Салам радиосу тарабынан даярдалган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Аны уга алып чыккан Исабек Максутов. Саламыңыз түз болсун. Салам радиосунда жаңылыктар.